билим берүүдөгү координатор мугалим жана технологиялар талашындагы форумду ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Билим берүү багытында дагы да болсо бир жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп, жемиштүү күн болот деген ишеничтебиз. Мен өзüm баяндамамда bir muğalimдин роль жөнүндө айтып кеттим да. Анткени бүгүн мектепти өзгөртөбүз десек, muğalimди өзгөртүш керек. Эгер muğalim өзгөрбөсө, анда эч качан билим берүү сапаты өзгөрбөйт да. Ошон үчүн muğalimдерге арналган бүгүнкү иш-чарага мен абдан чын дилимден кубанып атам. Анткени ушул бир топ баскычтан өтүп келген жеңүүчү muğalimдер менен болду. Менин баяндамам ушул Алтын казык программасы, анан 12 жылдык билим берүүнүн зарылдыгы жөнүндө болду. Эмне зарылдыгы бар эле? Анын 12 жылдыкта эмнелерди өзгөртөбүз деген. Негизинен бул форумду биз мектеп мугалимдеринин арасында жасадык. Себеп дегенде биринчиден окуу жайыбыздын 100 жылдык маракесине арналган бир чоң масштабтуу иш-чара катары белгилегибиз келди. Экинчиден албетте мектеп мугалимдеринин түйшүктүү эмгектерин жеңилдетүү максатында азыр абдан көп мугалимдерге милдеттер коюлуп атат. 12 жылдык программага өтүү алдыбызда турат. Андан сырткары жаңы методикаларды абдан жакшы мугалим өзү билип, анан сабактарында пайдалануу заман талабы болуп атат. Мына ошол түйшүктөрүн жеңилдетели. Биздин окуу жайдын потенциалдуу мыкты тренерлери атайын жер-жерлерге барып, мугалимдерди билим өркүндөтүү курстарынан өткөргөнгө аракет жасадык да. Өзүңүздөр билесиздер, 2 жылдан бери мамлекет тарабынан мугалимдер үчүн атайын эс алуу лагерлер түзүлгөн, санаториялар түзүлгөн, ошол жактарга барып эс алып, анан жаңы окуу жылын дагы жогорку деңгээлде баштайбыз деген ойдобуз. Баарыңыздарга мен чыгармачылык ийгилик каалайм. Жеңүүчүсү диплом жана 40 000 сом өлчөмүндөгү акчалуу эсептиктин ээси Камчыбекова Асия Абдрахмановна эскебиз. Мен быйылкы окуу жылында өзүм Өзгөн районунан Арзой Өмүрзак атындагы орто мектебинен болом. Жыл мугалими конкурсуна катышканмын. Ал конкурстан райондук турга чейин бардым. Андан кийин ушул сиздер уюштурган форумга да катышып, 3-4 этабына чейин келдим. Кудайга шүгүр, бүгүн жеңем деп ойлободум эле. Ушул Ош педагогикалык мамлекеттик педагогикалык университетинин эмгек жамаатына мугалимдерине терең ыраазычылык, иштерине ийгилик, дайыма ушундай бизге окшогон мугалимдерди, региондордо мугалимдерди колдоп жүрө беришин каалайм. Уюштуруу тобуна дагы терең ыраазычылык билдирем.